саат тынбай айдаш керек. Менталитетине көнгөн жокмун, анткени балдар биякта өтө эле Виза алгам, ошон үчүн атайын чакырып, мага жардам бериңиз деп Бишкектен, Кыргызстандан алдырып алгам. чатын жерге чечип туруп эле кетебизчи. Жарым жыл Боркада жүрдүм. Ошо оңой жолу да. Азыр жумуш табыш өтө оор. Бирдей эле айдайбыз. Ушул балдарым кичинекей менен жок келмек эмесмин. Достор, биз Америка Кошмо Штатында, Пенсильваниянын Филадельфиясындабыз. Кыргыздар иштеген жумуштар, анын ичинде айымдар иштеген, аркалаган жумуштар кайсы? Биз азыр Аида деген мекендешибиз менен таанышкыбыз келип турат. Анын үйү дал ушул жерде. Өзү кадимки мырзалар айдаган тракты айдайт. Үч баланын энеси Аида, жолдошу менен ушул жерде турат. Аида, үйүңүзгө кош келдик. Рахмат чакырганыңызга. Деги эле сиздердин үй бүлөңүздөрдүн Америкага келүү чечими кандайча пайда болду эле? Келгенибизге 5 жыл болуп калды. Бул мартта 5 жыл болот. Америка ошо кайнагам биякта 10 жылдан бери жашайт. Анан кайнагам менен сүйлөшүп, ошо Америкага барсакпы? Мен негизи ой тилегимде ошо башка жерде жашасам, Кыргызстандан бөлөк деп жүрчүмүн. Ошо ой сезим менен. Анан кайнагам менен сүйлөшүп, келсеңер келгиле, жардам берем дегенде мейли деп кете бердик. Жолдошуңуз менен кеңешип. Чогуу баарыбыз. Бул жака келерде кандай тобокелдерге даяр болдуңуздар эле? Кандай чечимдерди кабыл алуу кыйын болду эле? Кайнагам айткан, оңой жумуш жок, иштешиңер керек деп. Америкада негизи күнү түнү иштеш керек. Аябай көп. Бир күн иштебей калсаң эле артта каласың. Анткени расходдор өтө көп. Мисалы Бишкекте страховка, медицинский страховка жок, страховка машинага жок, үйгө страховка жок, биякта бүт ошолорго төлөш керек. Иштебесең эле болду, минуска кетесиң. Эме деп да айткан, башында келгенде бүт баарына даяр болушуңар керек. Рядовой иммигранттар башында ушу уборкадан башташат, стройкадан башташат, ошого даяр болушуңар керек деген. Ошого даяр болуп келгенбиз. Биз мына Аиданын трагына келдик. Иш оорду. Азыр менен теріп алабыз. Бизнесине аралашууда айымдар башында бир эки эле кыз бар болчу дейт. Анан ой кандай келди сизге? Жолдошум биринчи чыккан иштеп. Андан кийин тракта акчасы көбүрөөк болгонго жараша мен дагы чогуу жолдошума жардам берейин деп, экөөбүз чогуу иштейлик деп чечиштик. Кандай кыйынчылыктары болду? Баягы азыр көпчүлүгү Кыргызстандан ушул сиз айтмакчы тракт жумушуна кызыгып келем дегендер көп болот. Айымдарды дагы айтып. Менин оюмча аял кишиге трактта иштеш оор эле, бир топ эле. Негизи эле бул көбүнчө эркектерге арналган жумуш, эркектердин жумушу. Мен ошо жолдошум болгон үчүн ошо коркпой жолдошума ишенип чыккам. Кандай сапаттарга ээ болуш керек да негизи? Эмнеге даяр болуш керек? Кыйынчылыктары тууралуу айтсаң. Биринчиден 11 саат тынбай айдаш керек. Анан бул трактын трейлери абдан узун болот, 20-21 метр келет. Эң биринчи оорчулук парковка.
особенно арты менен токтотосуң көбүнчө тракты, параллельный парковка деп коет, эң оор ошол деп ойлойм. Ошону үйрөндүңүзбү сиз азыр? Ооба, Канча убакытта үйрөндүңүз? абдан көп убакытта. Сиз Америкага келгенде сизди таң калтырган нерселер? Биринчиден менталитетине көнгөн жокмун, анткени балдар биякта өтө эле биздикиндей Кыргызстандагы улууларга сыпат көрсөткөн жок болчу. Андай биякта балдар аябай наглый, анан раскрепощенный, өзлөрү каалагандай кылып эле ары бери турушуп, мындай жаныңда чоң киши улуу турабы, мындай уялган сезим жок. Мен ошого аябай таң калып жүрдүм. Биякта улуу кишилер эч качан балдарга сүйлөй албайт. Мисалы биздикинде кетип баратсаң, улуу кишилерден тартынып, бирөө ай уят десе, биякта эч ким сүйлөбөйт, анткени коркушат. Бирөөнүн баласына үнүңдү чыгарып катуу сүйлөгөндөн коркушат. Ошого көнбөй жүрдүм. Андан кийин негизи оюмда Америка өтө таза деп ойлочумун. По факту не так было. Өтө эле кир, мигранттар өтө көп, жаныбызда жашаган кошуналар кир болуп, магазинге барсаңар дагы четте керек, чети өтө кир, кагаздар, бул пандемия маалында маска, перчатка өтө көп. Американецтер кетип баратып эле машинага отурарда перчатканы жерге чечип туруп эле ыргытып кете беришчи. Ошого абдан таң калгам. Айда 3 бөбөктүн татынакай энеси азыр мектепке кетип бара жатат. Айда сиздер жолго чыгып кеткенде кимдер карайт балдарды? Жолго чыкканда апам карайт. Жардам берет. Апам жардам берет. Виза алган, ошон үчүн атайын чакырып, мага жардам бериңиз деп Бишкектен, Кыргызстандан алдырып алгам апамды. Янкага төлөгөн акчаны сизге төлөйт. Ооба. Достор, биз азыр мектепке бара жатабыз. Мектептин шарты кандай бул жерде? Мектептин Балдардага баардыгы акысыз окушабы? биякта менчик мектептер да бар, государственный мектептер дагы бар. Менин балдарым жөнөкөй эле мектепке барышат, бекер, бүт бекер, эч кандай взнос жок. Кыргызстандагы окшоп ай сайын төлөп, эч нерсеге төлөбөйбүз. Андан тышкары тамагы да бекер. Тамагын бекер ичишет. Биякта мектеп 3кө бөлүнөт, начальная, средняя и старшая школа болуп. Ошентип бөлүнөт. Мага ошонусу абдан жагат, анткени кичинекей балдар окуп жатканда чоң балдар жок. Балаңды бирөө сүзүп кетет, тартат деп коркпойсуң. Биз мектебине келдик окшойт, э? Ооба, кызымдын мектебине келдик. Америкага келгенде сиздер иштеген алгачкы жумуштар кандай болду эле? Мен жарым жыл уборкада жүрдүм. Анткени образованияң жок, билимиң жок. Тилиң дагы өтө мындай свободный эмес, кенен эмес. Башында ошо уборкада жарым жыл жүрдүм. Жолдошум деле кайнагам сайдинг жасайт, үйлөрдүн тыштарын жасайт. Кошо жанына алды, сайдингде жүрдү. Жарым жыл ошентип иштедик. Азыр Америка Кошмо Штатына орус тилдүү көп калып келгендиктен жана жумуш рыногун толугу менен ээлегендиктен кризис болуп жатат дейт. Бир эле Америкада эмес, дүйнө жүзүндө, Кыргызстанда дагы ижарага алуу үйлөр кымбаттаган. Бул жакта рынок кандай болуп жатат? Жумуш табуу мүмкүнчүлүктөрү? Сиз айтып кеткендей эле туура эле, өтө оор болду. Азыр жумуш табыш өтө оор, документи жокторго келгендерге еще хуже.
Плюс машина да керек, анткени биздин райондо общественный транспорт өтө аз жүрөт, убактысы менен да жүрөт, мындай четке жүрбөйт. Машина жок, сиз эч жака бара албайсыз. Эң биринчи келгенде эле машина алышыңыз керек. Машина эң эмеси, жакшы жери турист болуп келгендерге 1 жыл права ошол менен айдап жүрсөңүз болот. Американский права жок эле, ошо туристический права менен айдап жүрсөңүз болот. А башында келгенде жумуш, мисалы уборка, кемпир чалып караган жумуш, стройка өтө көп болчу. Мындай Facebook'та атайын группа бар. Ошол жакта киргенде оңой эле жумуш тапса болчу. Эгер кишилер объявление бергенде дагы уборку и уход за пожилыми не предлагать деп жазышчу. Азыр болсо любая работа, нянька, домработница, повар, садик деп готовы за любую работу браться. Деги эле мына ушул бизнес тууралуу өзүңүз айтып бериңизчи толугураак. Эмнеге бул жака көптөр кызыгат? Бул ишке, жумушка. Анткени биринчиден окуган мөөнөтү аз, 2 жуманын ичинде праваны алсаңыз болот. Анан акчасы дагы мисалы университетке тапшыргандан караганда азыраак болот. Ушул CDL деп коет, категория Аны алыш керек. Аны деген мен окуп жатканда $3000 төлөп окугам. А эгерде жогорку билимдүү болуңар келсе, ал үчүн бир колледжге тапшырыш керек, ал 4 жыл окуш керек, плюс англис тили керек. А бул эң бат, и акчасы дагы аз короткон окууга ошо оңой жолу да. Окуудан тышкары дагы эмнелер керектелет? Айталы, мисалы Кыргызстандан келатышат, трак айдайм дегендер эмнеге даярдыш керек? Канча убакыт, канча каражат? Биринчиден Кыргызстандан келгенде мисалы келатат бир айым келатат же мырза келатат. Сиз ага телефон менен сүйлөшүп кандай кеңешиңиз? Мисалы ошону айтсаңыз. Биринчиден эмне кандай документ менен келгенин айталы, Мексика менен келди же виза менен келди? Жок, анда права тракка отуруш үчүн 1 жыл мөөнөттүү убакыт керек, ага разрешение на работу керек. Биякта Америкада social номер деп коет, социальный номер. Ар бир кишиде болот, и ошол керек. Ал жок, тракка чыга албайсыз. Аларды алыш үчүн канча убакыт керек, канча каражат керек? Аны алыш үчүн кээ бир кишилер адвокат жалдашат. Адвокат азыр $10,000, $20,000 чейин керек, төлөш керек. Эгерде ошактан адвокат жардам берип алса, менин оюмча 1 жыл убакыт кетет. Мисалы азыр ошо бизде көрүп аткан кыргызстандыктар болсо, казакстандыктар болсо, канча каражаты, мисалы айталы, виза алыш үчүн же Мексика менен келиш үчүн ниети бар болсо, чөнтөгүндө бул жактан өзүнүн жашоосун таап кетиш үчүн канча каражат керектелет? Бул жакта туугандын болушу кажетпи? Бутуна туруп өз ордун таап кетүү кандай кыйынчылыктар бар дегиле? Башында бирөө болсо оңой болот, дейм, айтып берип, жолдорун көрсөтүп берсе, менин оюмча жеңил болот, өтө эле. А эгерде Бирок Америкада бир адамды бир адам карабайт. Эч кимди карабайт. Өзүң менен өзүңсүң Америкага. Досторуң да өзү, алысыраак туугандарың да өзүнүн иши бар. Бар, бирок башында 1 ай, 2 ай жардам беришет. Мисалы биз бияка келгенде биздин менин кайнагам бар болчу, кайнагам бизге жардам берген, көмөктөшкөн. Ошол адам бизге көп жардам берген. А эгерде андай адамыңар жок болсо, азыр интернетте, Telegram каналда маалымат өтө көп. Ошол жактан да тапса болот. Менин оюмча адамдын өзүнөн зависит кандай адам экенин. Эгерде тырышкан адам болсо бат эле бутка туруш. Эми Американын жакшы жактары, плюс жактары, сизге жаккан жактары кайсылар? Мага жаккан жактары жогорку билим окуу жайын дипломуңуз жок болсо дагы жумуш ар дайым табылат. Подработкалар өтө көп. Доставка пиццы, Amazon доставка чыкса болот. Плюс магазинде продукты ташып,
ошондой подработкалар өтө көп. Мага ошонусу жаат, эгерде сизге акча керек болсо, бир подработка чыга алып, күнүнө бир $50-100 тапсаңыз болот. Дагы кайсыл жактарын плюс деп айтабыз? Эмнеге элдин баары Америкага келгиси келет? Сиз эмнеге келгиңиз келди? Эмне издеп келдиңиз? Ошонун 5 жыл аралыгында таптыңызбы? Менин оюмда Америкага келип, ушу балдарым билими жогору болсо экен деп келген, бирок орто билими биздин Кыргызстанга караганда начар экен түшүндүм бияктан. Биздин Кыргызстандагы билим, мектептеги билим күчтүүрөөк деп ойлойм. Ошол эле кол жазмасы, дептерге жазышы, баланын түз отурганынан бери ушу биздин мугалимдер ошого абдан көп көңүл бурушат. Бияктан да эмес, биякта балдар, особенно бул старший школада, выглядят как бомжи. Баары кийген школьный формасы жок, спортивный шым кийип жүрүшөт, жанагы худи, толстовка кийишет. И балдары вот раскрепощенный, кыздар кыска юбка кийишет, ошондой болуп жүрүшөт. Биякта мен түшүнгөн боюнча 1-2 класстардан балдарды көп кыйнашпайт. Анан кийин мен уккан боюнча колледж же университетке барганда ошондо жакшы окутушат экен. Менин оюмда бияка кичинекей балдар эмес, кийин уже балдар чоңоюп калганда университетке же колледжге тапшырарда ошондо эгерде окуганга келсе болот да. Мен ошондон адаштым деп ойлойм да. Анткени Кыргызстанда балдардын билими жогору болчу. Айда сизге көп жакын санаалаштарыңыздар жазат болуш керек. Америкага келет элем, Америка менин кыялым дегендерге кандай кеңешиңизди берип атасыз? Же бересиз, айталы, азыр бизди көрүп аткандар болсо? Сурагандар көп, ооба, тааныштарым дагы сурап турушат. Ошо мен жана айтып кеткендей эле ошентип эле айтам, эгерде кичинекей балдарыңар бар болсо, келбегиле деп айтам. Эгерде Кыргызстанда жумушуңар бар болсо, үй жайыңар бар болсо, келбегиле деп айтам. Особенно азыр. Анткени жумуш табыш өтө оор. Эгерде чын эле кыйналып, аябай жашасаңар, жумуш жок, үй жайыңар жок болсо, анда иштесе болот. Жана айтып сурап атпаймынбы, канча каражат менен келгенде адам кыйналбайт да, айталы Бишкекте кээ бирөө толук үй жайын сатып ийиши мүмкүн же ошол жагына кандай? Эгерде жалгыз келсе, анда башында бир чөнтөгүндө $5000 болсо, анда менин оюмча ошол жетиштүү болот. Но ал акча жол кирбейт, ал билет, виза, короткон ал каражатка кирбейт. Ал только бияктан 5000 бир үй алып жашайм десе ошого, анан окуйм десе, мисалы тракка окуйм десе ошого кетет. Эгерде үй бүлөлүү болсо, анда уже чөнтөгүнө жок дегенде бир $15,000 менен келиш керек. 15-20 миң. Ошол эле кызматта трак айдаганда кыздар менен мырзалардын тапкан каражаты айлык маянасы окшош эле болобу? Окшош эле, бирдей эле, анткени бирдей эле айдайбыз. Эркектерден көп айдай албайбыз. Бирдей, мисалы 11 сааттан көп айдай албайсың. 11 саат айдагандан кийин сөзсүз эс алышың керек. Биз жолдошум экөөбүз тим драйвер болгон үчүн, экөөбүз чогуу айдаган үчүн мен 11 саат айдап атканда ал уктайт, ал уктап атканда, ал айдап жатканда мен айдайм. Жүктүн чыгышы кандай болот? Бат-бат эле чыгып турабы? Бүгүнкү күндө алсак жок, азыр деген аябай көп мигранттар болгон үчүн, плюс Америкада азыр кризис болуп атат, жумуш азайды. Азыр мисалы тим драйвер болуп айдаган уже невыгодно. Эки адамга акча бөлүнүп калат экен да. Өзүңүз азыр сиздин алдыңызда Америка тууралуу мындай кенен маалымат болгондон кийин ушул акыл эсиңиздер менен жолдошуңуздар экөөңүздөр Америкада жашоону тандайт белеңиздер же Кыргызстандагыбы? Ушул балдарым кичинекей менен жок, келмек эмесмин. Азыр Кыргызстанда калмак. Бирок кийинчерээк акча табуу үчүн? Кийинчерээк акча табыш үчүн келген жокпуз биз. Бул жакка анткени Кыргызстанда биз балдардын келечеги үчүн. Анткени Кыргызстанда коррупция көп, мисалы
госорганга кирип бир жерге иштеш оор акча бериш керек, ошондой бар. Ошонусу жакпайт чынын айтканда. А биякта андай жок. Сен биякта чын эле билимдүү болсоң, жумушка кирсең болот. Бирок биякта деле ошо Бишкекте деле стаж сурашат. Ошондой көп уктум да. Стаж сурашат. Я поняла, что это везде так. Стаж. Кыргызстанда өзүңүз каякта окудуңуз эле, эмне жумушка чалеңиз? Мен өзүм окуум, билимим, мен деген юристмин. Кыргыз национальный Кыргыз улуттук университетти аяктагам. Ошо билимим боюнча юристмин. Анан кайсыл жакта иштедиңиз? Иштегем, акимиатта иштегем, андан кийин Министерство энергетикада, Госдепартаментинде иштегем, юрист, правовой отделде. Деги эле кандай түйшүктөрү болот? Трак эгерде өзүң алып өзүңдүкү болсо, мисалы дөңгөлөктөрдү алмаштырыш үчүн эле дөңгөлөктөр өтө кымбат турат. Дөңгөлөктөр эле бир 20-30 миң доллар болуп кетет. Эгерде тракта анткени дөңгөлөктөрү көп. Бузулса, мисалы бул лобовой стекло жарылса дагы, мисалы алмаштырыш үчүн эле 1000 доллар болот. Өтө көп. Ай сайын страховка төлөйбүз. Машина иштедиби, иштеген жокпу, от этого не зависит. Демек, жүк жок болсо бир стресс болуп кетишиңиздер мүмкүн экен да, артка кетишиңиздер, ар дайым иште болуп туруш керек. Ар дайым, анткени страховканы 12 ай подряд төлөйсүз. Машинаңыз иштесе да, иштебесе да төлөшүңүз керек. Эгерде компанияда боло турган болсо дагы, силерге ошо диспетчерге дагы услуги төлөйбүз. 15% диспетчерге бизге ошо жүк таап берген үчүн биз 15% төлөп турабыз. Мисалы тапкан акчанын канча пайызы ошо чыгымдардыга кетет? Канча таза киришет? Бир 70-60-70% бул расход, андан калган 30% ошо биздин акча бизге калат. Жумасына бир 8 миң доллар таза табабыз деп айткандарды уктум эле да, кыздардын, трак айдагандардын. Болгон, бирок бүгүнкү күндө эмес. Бүгүнкү күндө жумасына 3 миң тапсак сүйүнөбүз. Өзүңүздөрдүн машинаңыздар менен. Машинаны дагы, тракты дагы кредитке алынган. Кредитке алынган, анткени машина өтө кымбат эле турат. Мисалы ушул эле машина 180 миңге алынган, бирок кредитке алынган. Биринчи төлөмө 50 миң доллар өзүбүз төлөгөнбүз, а калган болсо кредитке жума сайында анда төлөп турушубуз керек. Трак иштебесе дагы кредитти төлөшүбүз керек. Ал канча пайыз менен берет мамлекет? Фирма ар бир эмеге жараша болот, плюс кредитная история деп коет. Эгерде кредитный историяңыз жакшы болсо, анда процент азыраак болот. А эгерде кредитный историяңыз начар болсо, анда алышта биринчиден оор болот, же проценти өтө көп болот. Көп болгондо канча пайыз, аз болгондо канча пайыз? Аз дегенде 6% го дейм, аз 5-6% болот. А эгерде плюс эгерде биринчи жолу кредитке алып атсаңыз, анда тоже проценти көбүрөөк болот, анда 10%. Канча жылга берилет? 2-3 жылга берилет. Айда, сиз айттыңыз, бойдоктор келип көбүрөөк акча табат, ал турбай алар квартира снимать этпейт деп. Бул өзү эле ичи бир бөлмөлүү квартира го, көргөзсөңүз бизге. Ооба, бир бөлмөлүү квартира, биякта сиз көрүп жаткандарды кровать бар. 2 кишиге кровать бар. 3 адам чыкса болот экен да, демек жолго, 3 адам чыкса болот. Бияка алмак-салмак эгерде уктап жатса болот. Микроволновкабыз бар, тамак ысытып жесек болот. Полкаларыбыз да көп. Тамакты ичинен жасасак болот мультиварка менен. Мультиваркаңар кайсыл жерде турат? Мультиварка деген негизи үйдө. Бул жай холодильник окшойт, Бул Тиги жагыңыз? Бияктагы полка. Полка. Бияктагы полка. Шкаф. Кийимгече салсак болот. Демек, ушунун ичинен эле тамак жасап, картошка арчып, бир напарник уктап тургандан кийин жолго даярдана берет экен да, Ооба, эми бүт условиялары бар, эч нерсенин кереги жок. Айда, бул жактагы мекендештерибиздин көп учурда депрессияга көп батат дешет. Чын.
ошол үчүн бирок биз чалым экөөбүз, жолдошум экөөбүз чынын айтканда депрессия болгон жокпуз. Менин оюмча биз даяр болуп келгенбиз. Анткени ошо агабыз менен сүйлөшүп, ал бизге баарын түшүндүрүп берген, жагдайдын баарын түшүндүрүп берген үчүн биз эч кандай келбей эле койгула деп айткан жоктур Антип айткан жок, айткан эгерде акчасы жакшы акча тапсаңар болот, мындай бутуңарга эртерээк батып турсаңар болот, бирок бияктан бутка туруш менин оюмча оор эле. Анткени үйлөр кымбат. 30 жылга кредит аласың, 30 жылга мойнуңа илинет. Эгерде жумуш жок калсаң болду, эч кантип төлөй албайсың. Демек Америка жипсиз байлайт экен да сени, кредит менен эч жакка бүт байлайт, машина кредитке алат, үйлөр, телефон, техника, бүт кредитке байланасың. Ошол кредитти төлөп эле, иштеп эле жүрө бересиң. Бирок чындап эле баягы колуңда нак акча турса эмнеге кредит алышат? Ал кандай? Система ошондой. Система биякта ушу кредитный история деп коет. Кредитный история жок болсо, мисалы ошол эле үйдү ала албайсыз. Эгерде колуңузда эле ошол эле 300-500 миң доллар болсо эле, а так мындай башкача эч кантип ала албайсыз. Машинаны да алыш үчүн биякта ошо баары жаңы машина айдаганга көнүп калышкан. Ошол эле кредитный историяны алышып. Булардын өзүнүн американецтердин менталитети ошондой. Алар көнүшкөн кредитке жашаганга. Анан дагы бир акыркы суроолордон болсун, көпчүлүктүн сураганы. Сиздердин бул жакка келгениңер, үй бүлө менен азыр бизди көрүп аткандар бар, жалгыз келем дегендер бар. Теги эле үй бүлө менен келгенди сунуштайсызбы, жалгыз келгенди сунуштайсыздарбы? Анан сиздер кандай жол менен келдиңиздер? Бул суроо Америкада берүү ыңгайсыз дейт, бирок биздин көрүүчүлөр үчүн бул суроону беришкиле. Биз грин карта менен келгенбиз. Грин карта менен келип, эң жолу оңой деген ошол грин карта келери менен колуңда документиң болот, любой жумушка кирип иштей берсең болот. Ошол азыр еще көбү Мексика менен келип жатышат. Мен ошону айтар элем, аябай эле бул оор жол. Анткени жолдон ар кандай кырсыктап атышат кыргыз эли. Билбегендер маалыматы азырактар ошо кыйналып, анткени Мексика менен келиш ошо өтө эле опасный деп жатышат. Келгендер өтө көп ошол жакта. Негизи эми үй бүлө менен чогуу эле келген туура деп ойлойм, анткени биякта дагы бойдок эркектер да көп, аял кишилер да көп, үй бүлө бузулушу дагы көп бузулат. Андайлар да угуп жатам. Негизи ошо үй бүлө менен эле, анан колуңда документиң менен болуп келген жолу эң ыңгайлуу деп ойлойм. Алдыңкы 5 жылга кандай пландарыңыздар бар? Биякта эле болобуз. Балдар, анткени улуу балам буюрса эмки жылы бүтөт. Анан колледжге тапшырып, анан ошо билимине жараша, окуганына жараша андан ары ойлонуштурабыз. Маек үчүн бөлгөн убактыңызга терең ыраазычылык. Америкада эмне кымбат десе, дал ушул бизге бөлүнгөн убакыт кымбат экен. Урматтуу катталуучулар, Америка Кошмо Штатындагы мекендештерибиз эмне жумуштарда иштешет, кандай иштерди аркалашат, кадр сыртында түйшүктөр, мээнеттер жана таттуу жашоо Америкадагы кыялдардын орундалышы тууралуу сүйлөшөбүз. Дагы алдыда бир канча маектерибиз болот. Бизге катталыңыздар, бизге кошулуңуздар.